Кантип кайсыл жол менен жана кимдин таасири менен, кимдин тууганчылыгы менен келип калганын айтып өтөйүн. Мындай маселелерди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожой Жапаровго дагы жетпей жатканын мен эсиңиздерге салгым келет. Токтогул район билим берүү бөлүмүнүн башчысы Боржуев Астра, Токтогул шаардык мэриясы Кылданов Сапар Токоевич, мына ал адам Кундуз Сулаймановдун жакын группалашы, Кундуз Сулаймановдун жардамчысы. Ал кезде биринчиден жардамчы да айтып атат, ал менин жардамчым эмес болчу. Бир убакта Айжан Үсөнкановна Казыбековнанын бир тууганы Бекжан Үсөнканов Казыбекович. Бул Амангелди Тайчабаров бүгүн Каскадкестин башчысын ээлик кылып турган жана анын иниси Кенжебек Тайчабаров. Күчүрмөн аракетин кылып жаткан Камчыбек Ташиев дагы өзүнүн досун кандай саясат жүргүзүп жатканын билбейт, маалымат жетпей турат. Салам достор, мен бүгүн Ак үйдөмүн. Дал ушул Ак үйдө Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов Токтогул районуна өз таасирин салып турган кербези. Достор, эсиңиздерде болсо, буга чейинки видеолорумда мен кадр маселелери боюнча сиздерге айтып өткөм. Ал жерде администрациянын башчысы Акылбек Айлаконович Жогорку Кеңештин депутатына кол бала болуп калды деп айткам. Өз кезегинде мен кадрларды кандай жол менен чечип атат сиздерге айтып берем дегем. Буга чейин мен Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Сулаймановго дагы өзүмдүн атайын видео кайрылууларымды кылып, кадр маселелерине аралашпоону сурангам. Бирок биздин сунушубуз, сөзүбүз чымын чаккандай да болгон жок. Бул жерде мамлекеттик органдар, алардын бир жылдык бюджети жана ошондой эле ал жерде кызмат кылган кызматкерлердин саны. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү мен кадрларга бурайын. Кантип кайсыл жол менен жана кимдин таасири менен, кимдин тууганчылыгы менен келип калганын айтып өтөйүн. Биринчи кадр. Токтогул район билим берүү бөлүмүнүн башчысы Боржуев Астра. Ал кантип келип калды десеңиздер, дал 2021 жылы Кундуз Сулаймановдун шайлоо кампаниясында Арасулов Тынчтыкбек өзүнүн чын жүрөктөн колдоп, же финансылык жолдорду көздөгөнбү? Айтор ал өзүнүн колдоо сөзүн айткан. Мен чын мына Аллах күбөдө, мен өзү намаз окуган баламын. Намаз окуган Кундуз байкени ишенген үчүн мен ушу жүрөм. Эгер Кундуз байке иштебей турган болсо, мен бул киши менен жүрбөйт элем. Бул машина меники. Мына ошол адамдын бүгүнкү күндө таасири менен же достугу менен же жардам бергени үчүн Боржуев Астра анын эң жакын тууганы болгондуктан ал жумуш орунду ээлеп отурат. Экинчи кадр. Токтогул шаардык мэриясы Кылданов Сапар Токоевич. Мына ал адам Кундуз Сулаймановдун жакын группалашы, партиялашы, санаалашы, досу. Мына ал дагы өзүнүн досчулугу менен бул Токтогул шаардык мэриясынын кызматына, мэрдин ордуна кызматка орношуп калды. Ага чейин Болот Болгонбеков деген мэрлик кызматты аркалаган. Ал өз кезегинде ал орунду бошотпой туруп, Сапар Токоевич Кылданов келгиче бир политех институтунда окугандыктан ал орунду ал бошотпой, өз кезегинде ал райондук администрациянын финансы бөлүмүнүн башчысына жылып кетти. Достор, мына өнүгүү. Ал адам өз кезегинде Токтогул шаарына калп айтпасам 15 миллион сомго чейин зыян келтирип, бул курулуштардын курулбай калганы жана ошол курулуштардын 3-4 жылдап аяктабай калганын эске албастан мына Токтогул районунун акими эң жогорку кызматтардын бирине алып барып койду. Билим берүү министрлигинде дагы чуу жараткан Кундуз Сулаймановдун жардамчысы Айжан Үсөнбаева Казыбековна ооба экөө талашкан, эсиңиздердеби? Бул жерде жөнүндө кененирээк берсем болот эле, силер эми шаштырып калдыңар, мен бирок кыскача айтып кетейин. Ал кезде биринчиден жардамчы да айтып атат, ал менин жардамчым эмес болчу. Бир убакта. Экинчиден эми мен бир мандат округ болгондуктан, мен ал жактагы көргөн маселени местиге көрөм. Мен артым бойло ал жерде өзүмө көрүп да келем. Анан ошондуктан ушул элдин ошол жерде коллективдин суроо боюнча мен сунуштагам. Сунуш гана берген.
Hiç kандай tuğançılık emес. Ушундай bir karakterim var. Даже туğanım bolsa dagы, татыктуу эмес болсо мен аны сунуштабайм, параллелдик адам. Бүгүн дал ошол адам ошол кызматка аркалап барып калды. Ал кандай жол менен барды, бүгүн кандай иштеп жатат? Ага баабызды шашпай беребиз. Кийинки кадр дал ушул Айжан Үсөнкановна Казыбековнанын бир тууганы Бекжан Үсөнканов Казыбекович Токтогул райондук гос регистр бөлүмүнүн башчысы болуп калды. Алага чейин Ата журт партиясында дал Кундуз Сулаймановго кызмат кылып, ал тизмеде катталган. Ал өз кезегинде буга чейин Атайын фонддо кызмат кылып, кандайдыр бир себептер менен бүгүнкү күндө ал орунду ээлеп турат. Мына сиздерге далил. Кийинки кадрлар Тайчабаровдор. Сиздер ойлоп атасыздар, Садыр Нуркожоев Жапаров менен байланышкан Тайчабаров деп. Жок, андай эмес. Токтогул районунда дагы Тайчабаровдор бар. Бул Амангелди Тайчабаров бүгүн Каскад-КЭСтин башчысын ээлик кылып турган жана анын иниси Кенжебек Тайчабаров. Ооба, ал спецфонддо бүгүн ээлеп турат. Ал айтышы мүмкүн, буга чейин биз ал орундарда иштеп келгенбиз деп. Туура, бүгүн ал орундарын бекемдетип, Кундуз Сулайманов ал орундун ичин текшерип, коррупциялык элементтерди текшерген ордуна өзүнүн туугандарын жылдырып, жумуш чабал болуп отурат. Мына сиздерге далил. Андан кийинки кадр сууга чөкпөгөн, отко күйбөгөн. Буга чейин бир нече жолу Токтогул шаардык кеңешинде төрагалык, депутаттык орунду аркалап жүргөн Кубан Дербишев. Бул жаңы жол айыл өкмөтүндө кыска мөөнөттө айыл өкмөт башчы болуп, мына ар кандай өзүнүн сыйкырлуу кадамдары менен, сыйкырлуу мамилелери менен ал орунду ээлеп, бүгүн Токтогул шаардын мэриясынын вице-мэрлигине өзүн сунуштап күтүп жаткан кербези. Айтылган маселелердин баардыгы мына ушул дал Кундуз Сулайманов Кошалиевичтин мойнуна жүктөлмөкчү, жоопкерчилигине жүктөлмөкчү. Мына дал ушундай кадрлар турганда, мына дал ушундай башчылар жогорку кеңештин так бийлик бутагынын эң жогорку тепкичине барып алып, сындап, жумушту курчутуп, өрөөндү өнүктүргөн ордуна өзүнүн кадрларын коюп, кийинки саясий өмүрүн узарткандын аракетин көрүп жаткан депутаттарга биз жолтоо болушубуз керек. Бир гана ушундай жол менен бул кызматкерлерди мындан да алгылыктуу иштегенге же болбосо жумуш жорун караганга мүмкүнчүлүк ачылат. Өз кезегинде мындай маселелерди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровго дагы жетпей жатканын мен эсиңиздерге салгым келет. Жана ошондой эле мына күжүрмөн аракетин кылып жаткан Камчыбек Ташиев дагы өзүнүн досун кандай саясат жүргүзүп жатканын билбейт, маалымат жетпей турат. Ошондуктан колуңуздардан келишинче бул видеолорду бөлүшүп, лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырсаңыздар абдан жакшы болот. Кийинки видеолордо бул кадрлар кандай иш алып барып жатат, жана жогорку кеңештин депутаты канча токтом кабыл алды, элге кандай жардам кылып атат, ал жөнүндө кененирээк айтып бермекчимин. Сиздер менен кийинки көрүшкөнчө аманчылык каалайм. Бар болуңуздар.